Арабаңыздар ардактуу телекөрүүчүлөр, кутмандуу күнүңүздөр менен ар жуманын 3-чү күнү Элбиз ток-шоусу эфирде. Аны алып барган мен Нурай Шарабидин кызы, биз менен бирге болуңуздар. Бүгүн биз 1 саат аралыгында элдүүлүктү бекемдөөдө кубаттуу мамлекетти куруп, өнүгүүдө элдик курултайдын орду канчалык деген темада маек курабыз. Мына ушул багытта чакырылган меймандарыбыз студиябыздан орун алышты. Алгач тааныштыралы. Философия илимдеринин доктору, профессор Козубаев Өскөн Козубаевич. Юсуп Баласагын атындагы Кыргыз Улуттук университетинин манастаану жана дүйнөлүк адабият кафедрасынын доценти, филология илимдеринин кандидаты Медетов Аскар Советович. Философия илимдеринин доктору, белгилүү тарыхчы, жазуучу Баяз Туралагай. 2024-жылда өткөн 2-3 курултайдын делегаты коомдук ишмер Абдыгулов Арапбек Бакирович. Багдоолет коомунун ишкери Усубалиев Авасбек Сабыркулович. Наки бүгүн ушул элдик курултай темасында сиздер менен баарлашкан отурабыз. Буга чейин 2022-23-24 3 курултайды өткөрүп алдык. Буюрса алдыда 4-чү курултайды өткөн отурабыз. 3 жолу курултай өткөрүлдү. Тажрыйба бар. Анын оош кыйыш жактары байкалып калды. Эмнелерге көңүл буруу керек? Негизи курултай институту Кыргызстанда калыптанып, улам толукталып, улам тажрыйбасы байып бараткандыгын айтсак болот биринчи кезекте. Экинчи кезекте курултай институту негизинен кыргыздар үчүн, кыргыз мамлекети үчүн жаңылык эмес го. Бул тарыхыбызда боло келген коомдук институт, бийлик институту болгон убагында курултай жөнүндө эпостордон болсун, тарыхтын өзүнөн болсун, жакынкы тарыхты алалы, мисалы 18-19 кылымдарды алсак, кыргыздардын өтө орчундуу маселелерди, элдин тагдыры чечилчү маселелерди кароодо ошо курултай институту дайыма иштеп келген. Ошол азыр мамлекетибизде 3 бутактуу бийлик системасы иштеп жаткан учурда курултай институтунун орду зарылдыгы канчалык? Кесе айтып коюш керек. Орду зарылдыгы өтө чоң, орчундуу. Себеби жалпы элдин үнүн, жерлердеги маселелерди, ошол жер айылдардан тартып мамлекеттик маселеге чейин көтөрүп чыгаруу, аларды мамлекет алдына коюу, бийлик бутактарынын алдына коюу маселеси дал ошол курултайдын үнү болот го деп ойлойбуз. Муну тарых, тажрыйба көрсөтүп атат мына өткөн 3 курултай. Бирок ошого канчалык азыр канааттансак болот? Канчалык ошол курултай, буга чейин өткөн курултайлар өзүнүн максатына жете алды? Курултай институту мыйзамдык жактан бекитилди. Эчендеген талаш тартыштар болду. Жетишкендик жактары менен, айрым бир кемчилик жактары менен балким курултай институту конституцияда өзүнүн ордун тапты биринчи кезекте, биздин баш мыйзамыбызда. Демек, курултай институтунун жалпы коомдук турмуштагы орду канчалык негиздүү экендигин, канчалык зарыл экендигин ушул мыйзамдардын өзү көрсөтүп турат. Эми маселе кийинки болуучу курултайга кандай талаптар коюлат? Милдеттери, максаттары аныкталган курултайдын. Вот ошону кандай формада ушул мезгилге чейинкиде эле баягы айылдардан, жерлерден делегаттарды шайлап, кайрадан көтөрүп чыгып, кайрадан эле баягы айтыла калчу маселелер айтыла береби? Же курултай институтуна, курултайга карата мындай бир башкача талап болобу? Курултайдан балким эл бир башкача чечимдерди күтөбү? Бул уже башка маселе. Мисалы, мыйзам чыгаруу бийлиги бар бизде. Элдик өкүлчүлүк бийлик бар. Жогорку кеңеш. Жогорку кеңеш бар. Жогорку кеңештин функциясы, анын максат милдеттери бардыгы конституцияда так аныкталган. Андан талашат экенбиз, тең бөлүшүп калат экенбиз дегенде бир чочулоолор болбош керек экендигин, талашсыз сөз ортосун так бөлүштүрүп, курултайдын максаты эмне, милдети эмне,
жогорку кеңештин максаты эмне, милдети эмне, бул жөнүндө маселени чечип койууга болот го деп ойлойм. Негизи тарыхты алып карай турган болсок, ушул элдик курултайдын күчү канчалык болгон? Биз мынага бир парадоксалдуу көрүнүшкө туш келип атабыз да. Мына ушул азыркы бийлик келгенге чейинки бийликтин бардыгы демократия деген сөздү айтып келди да, кыйкырып, ураан кылып, идеология кылып 30 жылга жакын. Демократияны биздин тилге которуп мааниси менен айтканда бул эл бийлиги деген сөз. Бирок ошол учурда эл бийлиги болгон жок да. Азыркы бийлик антип кыйкырып аткан жок. Бирок азыркы бийлик мына биздин бир топ үмүтүбүздү мындай жандырып, бир келечекке үмүт ушу туудуруп аткан нерсе кандай болгон учурда дагы жакшыбы, жаманбы курултайды конституциялык мыйзам катары мыйзамдаштырып, мыйзамын кабыл алып, ушул институтту кайра калыбына келтирүү маселесин ошо миңдеген жылдар бою биздин ата бабалар кандай колдонуп келсе, ошону азыр заманбап кылып ошол институттун ордуна келтирүү маселесине кетип атат да, багыт алып. Мына ушул жагы биз үчүн бир топ көңүлүбүздү тынчтандырат. Эмне үчүн бул институт эмне үчүн керек? Мына эми ушу жогорку кеңештин депутаттарынын арасында дагы бул биз турбайбызбы эл өкүлдөрү, анан дагы бир эл өкүлдөрүнүн эмне кереги бар деген ушундай бир сөздөр айтылып атат. Ушунун бардыгы курултай институту эмне экенин билбегендигинен ошентип айтышып атат да. Курултай институту деген бул эл өкүлдөрүнүн улуу жыйыны, бул мамлекеттик деңгээлдеги жыйын. Албетте бул жыйындын бир убактарда уруулук деңгээлдеги, оң солдун деңгээлинде, анан улуттун жалпы элдик деңгээлдеги жыйындар болгон. Жалпы элдик деңгээлдеги курултай хан шайлаган. Салттуу тарбия жөнүндө, салттуу музыка жөнүндө, салттуу жүрүм турум, салт нарк, мына президентибиз ушул указдарды баарын кабыл алды. Биз азыр ошол указдар ушул кабыл алынганга чейин биздин салтыбыз жоголуп атат, наркыбыз жоголуп атат, минтип атабыз, антип атабыз, орус болуп кеттик, доңуз болуп кеттик деп айттык. Бирок азыр ошол жарлыктарды баары чыккандан кийин эмне кылышты билбей атабыз да өзүбүз. Демек бул эмнени билдирип атат? Биздин азыркы муун, мына биз азыр мурунку муунду көргөн муунбуз. Бизден кийинки муун бизди көрүп атат. Биз баягы чала же жаңы эмес, же эски эмес муундун ортосундагы муун. Мурункулардан бир аз бар, азыркылардан бир аз бар, ушундай да. Вот ошол биз мурунку муундардан калган, уккан нерселерди айтып атабыз. Бизден кийинки муун бизден эмне укса, ошонун бир жарымын же 3/4 угат дагы ошону айтат, ошону кылат. Бул таптакыр башка дүйнөнү карап башка жакка кетет. Себеби бүгүнкү дүйнөлүк агым өзү майда элдерди, майда мамлекеттерди жутуп жок кылып жибере турган, өзүнүн өзү бир ассимиляцияга алып кете турган ошо толкун кетип атат. Глобализация деген сөздү айтпаганыбыз менен баары бир ал жанагы суудун алдындагы агымдар менен ошо процесстер жүрүп атат. Себеби жанагы массалык маданият деген сөз ошол өзү дүйнөлүк идеологиянын жүрүшү өзү негизи да. Анан мына ушундай учурларда майда мамлекеттер өзүн сактап калуу маселеси бар. Сактап калууда жана идентификация деп биз ошону айтып атабыз. Ал өзүнүн өзүнчөлүгүн, өзүнүн улут жүзүн сактап калуу деген маселе. Өзүнүн жүзүн кантип сактап калат бул? Ошондо биз ата бабалардын тажрыйбасына кайра кайрылууга мажбур болуп атабыз. Мына ошонун ичинде жүрүм, турум деген маселелер менен бирге, улуттук педагогика деген маселелер менен бирге улуттук башкаруу, салттуу башкаруу системасы кандай болгон? Бизде кыргыздар мамлекет түстүк белек. Түссө кантип башкарды келек? Ошонун ичинде курултай институту кандай рол ойногон деген маселе бар да, туурабы? Бул бир гана кыргыздарды эмес, бүтүндөй Евразия чөлкөмүндө ушул бул жактан айталып Байкалдан баштап Дунайга чейинки аймакта жашаган бүт көчмөн элдери колдонгон институт болгон. Чыныгы элдик институт мына ушул. Ушул институт бийликти түскөн, ушул институт канды шайлаган, ушул институт эгерде хан наркты бузса, салтты бузса, кызматтан алып койгон. Эч кандай төңкөрүш болгон эмес. Бирок азыркы биздин заманда да жөн эле бир топ келип алып, бир чет өлкөнүн бир сырткы күчтөрүнүн акчасы менен элди чогултуп алып, анан кийин өзүбүздүн ак үйдө өзүбүз талкалап, анан кийин чыгып кетип, кайра бир топ келип отуруп, анан кайра топ алмаштырып. Мына ушундай болуп атканда анан биз ушу улуттук интеллигенциянын ичинде ой болду да, бул кандай болот бул өзү?
Биз минтип отурсак мамлекетти жок кылып албайбызбы? Сактап калыш үчүн эмне кылыш керек дегенде биз анан ошол курултайды алып көтөрүп чыктык да. Ошо курултайды алып чыккан учурларда маанисин албетте ушул убакка чейин түшүнбөгөн адамдар болуп атат. Бул жерде эми аймактык курултай, айылдын деңгээлиндеги курултай, анан мамлекеттик деңгээлдеги курултайлар болуш керек. Тилекке каршы албетте эми сөз келгенде дагы айтарбыз. Ошо мамлекеттик деңгээлдеги курултайдын делегаттары айылдык деңгээлдеги делегаттар келип калып атат. Мына биздеги бүгүнкү күндөгү проблема ушул деп ойлойм. Албетте анан келечекте курултайдын укуктары жана милдеттери жөнүндөгү маселе дагы ал мыйзамдаштырылгандан кийин ал тууралуу биздин ажообуз айткан. Биз акырындык менен бул институтту калыбына келтиришибиз керек. Заманбап ылайык бир чоң институтка айлантышыбыз керек деп айткан. Биз ошого карата жылышыбыз керек. Аскар агай, ушул боюнча сизден сурай турган болсом, мынакей Баяс агай элдик курултайдын ошол учурундагы таасирин күчүн айтып кетти да. Ал эми азыркы өтүп аткан курултайлардын дагы таасирин арттыруу үчүн, дагы да таасирдүү кылыш үчүн эмнелер жетишпей атат? Курултайда өлкөнүн жалпы өнүгүү келечегин аныктаган стратегиялык программалар кабылданса жакшы болмок да. Мынабу 700 киши шайланып келип атпайбы? Эми ушуга интеллигенция сыртта калып калып атат да. Чыгармачылык союздар, илим посттор, мисалы үчүн, себеби дегенде университеттерге же болбосо окуу жайларына, илимдер академиясына эч кандай квота берилген эмес. Чоң улуттук стратегиялык программаларды кабыл алыш үчүн сөзсүз түрдө илим посттор, интеллигенция өкүлдөрү сөзсүз катышыш керек, бардык тармактардын. Ушул маселелер кийинки курултайларда сөзсүз биринчи планга чыгыш керек. Албетте биздин айыл элет жери биз үчүн, биздин мамлекет үчүн негизги багыт, приоритеттүү багыт. Себеби дегенде биздин элдин 65% элетте айылда жашайт. Кандай курултай болбосун, ал кандай маселени талкуулабасын, эң негизгиси мамлекеттин пайдубалын өркүндөтүүгө, элдин ынтымагына, биримдигине камсыз керек да. Анан Баяс агай туура айтты, негизи курултайдын эң өзөктүүсү бул мамлекеттик деңгээлде маселелер талкууланыш керек да. Тарыхты карап көрсөк деле, мурдагы тарыхта хан шайлаган, курултай деген качан чакырылган? Элдин, улуттун башына бир чоң иш түшкөндө, улуттун тагдыры бир таразага турганда, ошондо гана талкуулашканда, ошондо улуу жыйын болгон. Анан ошол курултайда эң негизгиси бул кимдер келиш керек? Курултайда чын менен ошого келгенде кыргызга кызмат кылам деген, өз камынан, калктын камын өйдө курган, билимдүү, илимдүү, калыстыкты туу туткан, акыйкат чындыкты айткан, кыргызга кызмат кылам деген кыраандары, берендер келиш керек. Ошондо биз жөн эле күнүмдүк маселе эмес, 5 жылдан кийин кыргыздын тагдыры эмне болот? Жаштардын келечеги эмне болот? Ааламдаштыруу мезгилинде биз кошуна мамлекеттерге тең ата боло алабызбы? Эртең бизди дүйнө жүзү кыргыздар кандай деп бизди тааныйт? Ошол деңгээлибизди өстүрө алабызбы? Ошол маселе менен алектенсе деген оюм бар да. Өзкөн агай, бул боюнча эмне дейсиз сиз? Мен азыр мындай деген ойго келип атам да. Чын эле курултайдын карай турган маселеси вертикалдык түрдө көтөрүлсө, вертикалдык түрдө мына жерлердин маселеси ошол жерлерде чечилип, каралып, бияка келбесе, бир көпүрө курабы, же бир айылдын, эки айылдын ортосунда айыл курабы деген сыяктуу маселелер. Себеби чын эле жана айтылбадыбы, биздин жогорку бийлик өкүлдөрү, айрыкча аткаруу бийлиги, сот бийлигине талап суроолор көп болот да, курултайда аны көрүп атабыз. Ошолор жеринен чечилсе, республикалык курултайда уже мамлекеттик маселелер. Ал эми андай маселелерди караш үчүн мынау квоталаштыруу жөндүү болот го деп ойлоймун. Бул маселе мындай эскирип кеткен маселе эмес, чечилбей калган маселе эмес. Курултай институту бизде карып бараткан институт эмес азыркы күндө. Эми тажрыйбага ээ болуп, эми бутуна туруп атат. Эми мындай өзүнүн жолун түздөп келатат. Демек ушул жагынан экономист болобу, транспорт болобу, жолчу болобу, медик болобу. Бул бир жагы. Экинчи жагы курултайдын деген менен дагы мындай бир улуттук экономика бардыгын айтып отурганда дагы руханий бир өзөгү болуш керек. Ал эми руханий өзөк
Бул биздин нарк маселебиз, улуттук нарк маселебиз. Курултай биздин тиги аткаруу бийлигинин функциясын же болбосо мыйзам чыгаруу бийлигинин функциясын кайталабаш керек. Курултайдын бирден бир милдети биздин кыргыз экендигибизди. Кыргыз байыртадан маданияттуу, салттуу маданияты бар, тарыхый маданияты бар, тарыхый орду бар. Ал санынын аз көбүндө эмес. Баланча миллион же баланча миллиард эмес. Ошондой эл экендигин сактап калуу. Буга эмне негиз? Буга негиз мисалы президенттин, республика мамлекеттин президентинин китеби чыккан. Жаңы Кыргызстан, жаңы багыттар деген. Мына ошондо биринчи кезекте айтылып атат. Биздин нарк населебиз, адеп, ахлак нарк населебиз көп жагынан бөксөрүп бараткан экен. Көп нерселер жоготуп баратып турбуз. Биз ошолорду кайра толукташыбыз керек экен. Кайра баягы жандандырып ордуна коюш керек экен. Чынында эле айтпай өтө албайсың. Глобалдаштыруу маселеси. Бул эми дүйнөлүк философияда азыр өтө чоң маселелердин бири. Мына ошонун андан качып да кутула албайсың. Бирок улуттун өзөгүн, улуттун уңгусун сактап калууда жолдорун табышыбыз керек. Ошондуктан жанагы уңгу жол доктринасынын кабыл алынышы бул бекер жерден эмес. Бул биз мурдагы тажрыйбаларды эч бир мындай келекелеп, албетте сын көз менен карайбыз. Антип карабасак кийинки көтөрүлүү болбойт да. Келекелеп, ал мындай эле андай эле эмес кеп. Кеп ошол мурдагы формаларды, мурдагы баскычтарды өтүп, азыр мына уңгу жол деген документтин кабыл алынышы бул жалпы улуттук өнүгүүнүн бир жолун, өзөгүн көрсөтүп туратка деп ойлосок, азыркы мамлекеттин өнүгүшүндө ал улуттун өзөгүн кайрадан жаңылап, кайрадан айрыкча руханият бул жагынан жолго түшпөсөк, глобализация бат эле. Мына азыр карагылачы. Дүйнөдө кандай элдер бар? Мына Индияда тамилдер деген эл бар, тамил деген эл бар. 78 миллион экен азыр ушул күндө. Мамлекеттүүлүгү жок. Индия өзү баягы аябай көп салалуу, маданият аябай аралашкан, көп кырдуу мамлекет да. Андай мисалдар көп. Бул эле мына уйгур мамлекети же болбосо курдтар, ушуларды айтып отурсак, мындай мисалдар көп. Мына руханий күчтүн, мамлекеттүүлүктү, улуттуулукту сактап калуудагы ордун бирден бир камсыздап, ошону көмөктөп туруучу бирден бир механизм бул Курултай институту деп ойлойм. Мен дагы кайталап айтат элем, сөзсүз илимий чыгармачыл интеллигенцияларын квота менен бир мейли 100 болбосо да бир 50-60 адам аралаш керек. Ал мисал үчүн кандай? Ар бир жогорку вуздардан бирден өкүл келиш керек. Анан экинчи сөзсүз Курултайдын укуктук деңгээлдерин көтөрүшүбүз керек. Биз азыр уңгу жол программасын кабыл алдык, бирок муну элге сиңирүү маселеси бул өтө чоң маселе, мына ушунда туруп атат. Бүтүндөй бир армия иштеш керек. Мына биз кеп кылып аткан Курултайдын азыр мыкты үлгүсү Кытайда турат азыр. Мына Кытай колдонуп атат. Кытайдын салтында, Кытайдын тарыхында бул институт болгон эмес. Бул институт көчмөн коомго тиешелүү институт. Бирок бүгүн Кытай өзүнүн аталышын, республиканын атын Кытай эл республикасында атап, анан дал ошол аталышына жараша бүткүл Кытайлык элдик жыйын дегенди алып келди. Алар коммунисттик партияны сактап турат. Коммунисттик партиянын съезди өтүп атат. Ошонун үстүнө бүткүл элдик Кытайлык жыйын азыр ушу неме болуп, бүт көзөмөлдү жүргүзүп атат. Мен эми 2 жолу делегат болдум. Элдик курултайдын делегаттарынын же болбосо элдик курултайдын жалпы кызматы бул сунуш берүү менен чектелет да. Сунуштар кабыл алынды мына. Өзүңүздөр айтып аткан уңгу жол программага биринчи, экинчи курултайдын делегаттары тарабынан сунуш кылынган көп маселелер камтылды. Биз ошол курултайдын делегаттары 7000-8000ге жакын кат түшкөн, сунуштар түшкөн. Ошол иштелип чыгып, бүгүнкү күнү министрлер кабинетинин биздин элдик курултайдын эксперттери менен биргеликте иштеп чыгып, президентке сунуш кылып программа катары кабыл алынган. Мисалы үчүн азыр ошол программа ишке ашууда. Ошондой бирок сиздер айткандай тажрыйбалуу, саясий жактан, укуктук жактан
өндүрүштүк жактан кайсы бир ишти жүргүзүп атканда ошого туура анализ берип баа берген делегаттардын көбүрөөк болушу жакшы. Буга чейин чындыгында эле жанагындай айылдардын, райондордун деңгээлинде, областтык деңгээлдеги маселелер коюлуп келди албетте. Эми ошол системалаштыруу керек да, пландалган иштер, мерчемделген иштердин канчасы аткарылды, канчасы аткарылган жок деген маселе, ошону мындай жолго салыш керек. Мисалы сиз өзүңүз 2023-24 элдик курултайга делегат болуп келдиңиз да. Бул эмне берди сизге? Башаяна чейин катышып ошол делегаттардын сүйлөп отурганын карап отурдум. Мисалы үчүн мына таза суу маселелери, азыркы үйлөрдүн курулуп аткандагы таза суу камсыз кылуу маселелери, мына смог, жанагы абалардын булганышы, даже чакан шаарларга чейин болуп аткандыгын, ошолордун баардыгы жана президентибиз бекиткен программага киргизилип, мына бүгүнкү күнү ошол смогдун эмнеден пайда болгону уже аныкталды. Андан ары эми кантип бир, мен мисалы жакында эле окудум, ошол программада айтылган маселелердин көбү аткарылып атканын көрүп атам мен. Ошон үчүн бул элдик курултайдын зарылдыгын убакыт көрсөтүп атат. Бирок эң туура аны өнүктүрүш керек. Кантип? Менин жеке пикирим ошон үчүн айтып атам, конституциялык реформа сөзсүз керек. Курултай, официалдуу мамлекеттик бийлик органдары булардын көздөгөн максаты бирөө эле. Мына элдин тагдыры, мамлекеттин тагдыры, мамлекеттин коопсуздугу, мамлекеттин камсыз болуусу, экономикалык өнүгүүсү. Мына ушунун баардыгы ошол мындай өзүбүз дагы байкасак. Мисалы, айылдагы маселе дагы ошол мамлекеттин маселеси. Өлкө айыл өкмөтүнүн, райондун, облустун, анан жогорку бийликтин деңгээлинде. Бул биринчиден. Экинчиден, курултай институту анын үстүнө жыл сайын өтүп атпайбы? Жыл сайын өтүп атат. Биринчиден, мунун өзү бир жагынан жакшы, бат контролдоп, бат көзөмөлдөп, эмнесин кандай кылып оңдоп, түздөп жолго салууга болот. Экинчи жагынан, балким кайталоолору да болушу мүмкүн. Былтыркы коюлган маселе быйыл деле коюлат, себеби ал маселе бар да. Ошол эле суу маселеси. Суу маселеси, энергетика маселеси, медицина, билим берүү, анан биз азыр көңүл бурчудагы бир маселе бул демография маселеси. Мына калктын көбөйүү маселеси. Биз өзүбүз салыштырып карайлычы, мына кошуналар менен эле. Өзбекстанда канча эл бар, Казакстанда канча, бардык эле. Мына азыр байкоодо калкынын санынын аздыгы боюнча Кыргызстан акыркы орунда болуп калды окшойт Орто Азияда. Бир убакта Тажикстан, Түркмөнстандар болсо, азыр биз бул да маселе, бул чоң маселе. Мына ушулардын баардыгын бул деле ошо жеринен чыгат. Бул деле ошо айылдан көтөрүлүп чыгыш керек. Себеби ага социалдык камсыздоо, мамлекеттик колдоо, шарт түзүү, медицина баарынан мурда. Мына ушул маселелер комплекстүү каралат го деп ойлойм да, каралыш керек. Анын талашы жок. Бул бир жагынан. Экинчи жагынан, бул жерде айтылган пикир да жөндүү. Кайсыл гана маселе болбосун, баш мыйзамыбыздын алкагында, ченинде, ошонун ичинде чечилсе, андан чыгып да кетпейт, ага жол да берилбейт чынында. Бирок, ошол баш мыйзамдын өзү дайыма идеалдуу түрдөбү. Балким ал мезгил менен улам толукталып, жаңыланып туруу бир зарылчылыктар келип чыгат. Муну да эске алуу керек. Курултай институту азыркы, мына биздин соңку жаңы тарыхта ишин эми гана баштап атат. Бул азырынча талаштуу институт. Бул жөнүндө көп ойлор айтылат. Бул жөнүндө эң төмөндөн тартып, эң жогорку бийлик органдарына чейин пикирлер айтыла берет, талаштар боло берет. Мына ошондон барып анан бир өзүнүн жолуна түшөт го деген ой болуш керек да. Мунун бир мисалы катары айталычы. Мисалы, жана улуттук дем, жана дүйнөлүк бийиктик, уңгу жол программасы. Маселе төмөндөн башталыш керек да, айыл өкмөтүнөн. Вот айыл өкмөтүндө, айыл өкмөтүнүн деңгээлинде мамлекеттик жоопкерчилик, именно мамлекеттик жоопкерчилик барбы, түшүнүү барбы, ошолорго жеткенби, талап барбы, аткаруу мүмкүнчүлүктөрү канчалык? Мына ушул жактарга, бул уже иш жүзүндө ички маселелер. Антпесе
Антпесе ушинтип талаша беребиз биз. Отурабыз дагы мына сиз айтып аткан программа. Ошол программа бекитилгенби? Барбы жаңы курултайда? Сиз айтпадыңызбы делегатка таап? Ал жер-жерге жеткилүү ишке ашырылып атат. Ишке ашырылып атат. Ошону бири билсе, бири билбейт. Ошол маселелер жергиликтүү бийлик билет агай. Анткени мен сунуш кылган программа ошол жерге жетип, программанын ичинде тийиштүү маселелердин жарынан көп аткарылып атат. Мисалы мен өзүм жеке анда аткарылып атат. Анан жанагындай программага кирбей калыптыр, программа иштетилиптир, андан ары жол. Мен мисалы үчүн курултайдагы 7000-8000ден ашык сунуштардын программа иштелип чыгып, анын ишке ашырылышы боюнча кеткенине мен толук ишенем. Жакшы экен. Анткени жер-жерге чейин жеткен ал. Жакшы экен. Ошентип анын иши түзөлөт деген үмүт дайыма болуш керек. Аракет ошого гана багытталыш керек да. Курултай кандай болуш керек дегенде кайра өзүбүздүн тажрыйбага кайрылабыз да. Туура, ушу 10 жол программасында турат. Биз ата бабалардын тажрыйбасына таянып дейт. Ошолордун үлгүлөрүн тутуп, анан келечеги мамлекетибиздин келечегин түптөйбүз деген мааниде сөз турат. Бирок ушуну көбү дагы деле келбей жатат да. Ата бабалардын тажрыйбасына биз али кайрылбай жатабыз. Биз дагы деле Европанын мамлекеттерин же башка бир мамлекеттерди үлгү кылабыз дагы. Али биз мисалы Енисейдеги кыргыз улуу державасы бул кантип эл башкарган деген маселелерди койгон жокпуз. Биз али ал жөнүндө бир илимий эмгек жок. Бул маселе биринчи кезекте мисалы үчүн тарых институтуна, филология институтуна, философия институтуна, социология же болбосо саясаттануу институттарына бул маселе коюлуш керек да. Мисалы курултайдын тарыхын изилдөө, анын бүгүнкү коомго ылайыкташтыруу үчүн конференция өткөн билет. Илимий конференция өткөн жылы. Конференция өткөн, ал дагы жетишсиз да. Бир конференция бул башталышы дагы. Анткени менен ошол жерде мисалы үчүн курултайдын тарыхына, курултай деген сөздүн этимологиясына, семантикалык маанисин анализдеп бербедикпи сиздер өзүңүздөр башкалап, туурабы? Бул маселе эми келип атат, туура. Курултайда элдин эң мыктыларын, уру бийлери, урудун аксакалдары, акылмандары келген. Мамлекеттик деңгээлде ой жүгүрткөн адамдарды жиберген. Улуттун тагдырын чечиш үчүн ошолор келген жыйылып. Элдин башына элдин эң мыктыларын кантип алып келебиз деген. Эмне үчүн элдин башына уурлар келип калды 30 жылдан бери. Эми анан уурда болуп качып кетип атат. Кытайдын эң башкы философиясы ушунда туруп атат. Ал адилет башкаруу принцибин орнотууда туруп атат. Канткенде адилет башкарылат. Себеби адилет башкарылмайынча элде тынччылык болбойт. Элде тынччылык болбогондон кийин мамлекет өнүкпөйт. Мамлекет өнүкпөгөндөн ал элдин келечеги дагы ал күмөн болот. Ар кандай ушу ала салып или чачылып ушундай ар кандай боло берет. Ошон үчүн бул мамлекетти сактоо үчүн улутту сакташ керек. Улуттук аң сезимди өнүктүрүш керек, өстүрүш керек. Ошон үчүн кайрадан эле ата бабалардын тажрыйбасына кайрылыш керек. Биздин ата бабалардын тажрыйбасы, эгерде биздин ата бабалар колдонгон институтту заманба улайык келтирсек, биз дүйнөгө үлгү боло турган институт алып чыгабыз. Өзү жогорку кеңеш менен курултай бир линияда туруш керек. Бул ошол улуттук съезд болуш керек. Ошондо бизде айыл деңгээлинде, аймактык деңгээлинде, республиканын деңгээлинде курултайлар болсо жүрсө, мына ошол жерлерде ушул нерсе калыпка келет. Ошондо ошол айылдын кеңештин ичине бир делегатты, мисалы үчүн, аймактык делегатка жөнөтүш керек. Аймактык делегаттан бир делегат менен ол жака келиш керек да. Бизде азыр айылдан түпсүз келип атат. Ортодо структуралар жок. Баягы агайдын сөзүн утурлай, могу астыда курултай болгон турат. Ошо курултайда козголуучу негизги маселелердин бири бул президент кол койгон оңгу жол, улуттук дем, дүйнөлүк бийиктик. Негизги маселелердин бири болот деп ойлойм. Себеп дегенде ушул баардык көп эртеден бери көп маселе козголуп атат. Ошонун эң өзөктүүсү бул улуттун оңгу жол болуп атат да. Биз качан оңгу жолго түшмөйүнчө бул маселелер ой менен чечилбейт. Негизи курултайдын өзөгү бул эң негизи келечек болуш керек. Эртең биздин балдар кандай болот? Тил болуш керек. Биз кыргыз тилде сүйлөп атабызбы? Биз бүгүн кыргызбыз деген менен атыбызга затыбыз жарашып атабы? Ата бабабыздын баалуулуктарын карманып атабызбы? Биздин дүйнө тааныбыз кандай? Же дүйнөлүк бөлөк элдердин баалуулуктарын да кызык атабызбы? Биз өзүбүздүн баалуулукту түшүнүп, эне тилди сүйлөгөндө гана өзүбүздүн улуттук кызыкчылыгыбыз ойгонуп, ошол улуттук демге жолго түшкөндө улуттук деми сойгулат.
Ошол мына Баяс агай туура айтып кетти. Кече эле тарыхты караганда биз мамлекет эмес каганат курганбыз да. Ооба. Бөлөк элдерди ээчибей эле көп элдерди ээчиткенбиз да. Элге жол көргөзгөнбүз да. Улут катары, эл катары биз дүйнөдү таң калтырганбыз да. Биз кечеге эле тарыхта эл жаратпаган Манасты биз жаратканбыз да. Ошондой улуулукка жеткен, бийиктикке жеткен эл биз улуттун деңгээлиндеги маселелерге өтүшүбүз керек. Эң негизгиси келечекке басым жасашыбыз керек. Биздин балдарыбыз эмне болот эртең? Кандай багытта кетет? Ошол жөнүндө бизди көп ойлондуруш керек. Биринчи маселе кадамдардын бири ушул жаңа президентибиз кол койгон ушу оңгу жолду элге таанытып түшүндүрүү маселеси турат да. Ошо биз түшүнүшүбүз керек. Аны үчүн мынакей билим бериш керек элдерге. Аны үчүн мынакей жакында эле былтыр президент кол койду мамлекеттик тил боюнча мыйзамгачы. Ошол тил эми бүгүн биз ушу 34 жыл мамлекет болуп туруп, ошол өзү толук кандуу биз эне тилде сүйлөбөй жатабыз. Мынакей кошто мамлекеттерди алып көргөндө өнүгүп жаткан мамлекеттер Кытай, Япония, Россия анын балдары татынакай эле өз тилинде сүйлөп атат. Биздин балдар эмнегедир өз тилибизде, өзүбүздүн мамлекетибизде сүйлөй албай атабыз. Ошол курултайда эң талдуу маселенин бири болуш керек. Ошонун тамырын чечиш керек. Эмне себептен биз кыргыздар кыргыз болуп туруп кыргыз тилинде сүйлөбөй жатабыз? Ошого шарт түзүп бериш керек да. Бала бакчадан баштап мектептерде, жогорку окуу жайларда ошо мамлекеттик тилде мына мыйзам турат, ишке ашыруу эле маселеси турат. Ошондо биз курултай өз вазифасын аткарган болот деп ойлойм мен. Мисалы, ошо 700 делегаттың айылдан, кварталдардан шайланып келип атат да. Ошо 700 делегат өзүнүн айылда жашаган маселелерди, көйгөйлүү маселени көтөрүп атат. Бул туура. Чын, эми ал өзүнүн жашаган жериндегини көтөрөт, анан кийин башка жактан көтөрө албайт да. Айылдын деңгээлиндеги маселени, мисалы минтип айтат. Урматтуу президент дейт, мына президентибиз бардык курултайда катышып отуруп атат. Өзү жазып отуруп атат ошол жерде. Түз кайрылышып атат. Урматтуу президент, бизде бала бакча жок дейт, мисалы үчүн. Эми бул сөз деген президентке айта турган сөз эмес да. Бул сөздү айыл башчысына айтыш керек да. Айыл өкмөт башчысына айтыш керек. Ошол оңдош керек. Эгер даярда бала бакча жок болсо, айыл өкмөт башчысы эмне кылып отурат? Ал район акимине келиш керек. Областын губернаторуна келиш керек. Анан республикалык деңгээлде министрликке келип, бул маселени коюп чечиш керек да. Же болбосо, дагы бир делегат чыгат дагы, айтат, мен Баланча деген райондомун, биздин райондо мындай жол жаман, же тигинде мындай дейт. Же таза суу жок дейт. Анда район акими эмне кылып отурат? Областтык губернатор эмне иш кылып атат, эгерде аларды кылбаса болот. Демек, бул эмнени билдирет? Бу жерде бир эки маселе бар. Биринчиден, биз жергиликтүү курултай системасын ордуна келтиришибиз керек. Мына ушуну ордуна келтириш керек. Жергиликтүү жана аймактык деңгээлде курултайлар өтүш керек. Жанагы маселелердин бар ошол жерде козголуш керек. Ал эми мамлекеттик деңгээлдеги келген курултайчы делегат ол ошолордон тандалып отуруп келип, бул жерде өзүнүн интеллекти боюнча, интеллектуал деңгээли, билим деңгээли, себеби бүгүн биз 21-кылымда жашап атабыз. Бизден башка элдердин балдары тиги корабльдерди, спутниктерди ойлоп таап, жылдыздарды аралап учуп жүрөт. Биз болсо ошолор ойлоп тапкан машиналарды минип алып, ушу чалкалап курсабыз тойгонуна сүйүнүп жүрөбүз. Эмне үчүн кыргыз окумуштуулары бүгүн өзү бир нерсе ойлоп таап адамзатка суруш кылбай атат? Биз бала бакча, жолду, сууду, таза сууду айтып ушинтип жүрүп атабыз. Мен эмне үчүн айтып атам? Кыргызда сөз бар. Хан бузулганда калк бузулат дейт. Демек, хан оңолсо калк да оңолот. Мына маселе ушул жерде. Мына ушул бийлик 5 жылдын ичинде, 4 жылдын ичинде биздин азыркы деңгээл, мурунку деңгээл. Мен эми муну бир жактан эле азыркы бийликти мактайын деген деле оюм жок. Бирок факт азыр өзү ушундай болуп атат, туурабы? Мына жолдор, башкалар, мектептер салынып атат. Анан азыркы мамлекеттик деңгээлдеги курултайга делегат болуп келген өкүл эмнени сүйлөш керек дегенде мен экинчини айтайын деп атам. Мамлекеттик деңгээлде маселени, туурабы? Бул жерге сөзсүз илимий чыгармачыл интеллигенциянын өкүлдөрүн квота менен аралаштырмайынча биздин деңгээл ошол бойдон кала берет. Талаш жакшы болуп атат. Талаштын болгону да жакшы. Бир нерсе эске алыш керек да. Курултайдын көздөгөн
bir эки гана максат болуш керек өзү. Бул мамлекеттүүлүгү. Курултай ошого канчалык таяныч, жөлөнүч боло алат. Канчалык өбөлгө боло алат курултайдын функциясы. Ошол мамлекетти түзгөн улуттун өнүгүүсү. Өзөгү бар улуттун келечеги кандай болот? Алыска барбай эле коелучу. Азыр кандай дейсиздер? Могу жерде балекеттей сүйлөгөн кишилер отурабыз, бир 4-5-өбүз. Азырынча кыргыз тилинде оюбузду орто деңгээлде сүйлөп түшүндүрө алабыз. Мына бирибизге. Ал эми чоң жыйындарда байкап көрөсүңөрбү? Мына кийинки 30 жылдын ичиндеги көрүнүш. Чоң жыйындарда. Стенограмма дегенди окуганыңар барбы? Ошондой жыйындардан кийинчи. Мындай кээде эгер чачың болсо төбө чачың туруп кетет ошо стенограммаларды окусаң. Тилиң сунат. Себеби тил жок. Бул эмнеден болду? Бул билим берүү системасынын өксүгүнөн болуп атат да. Монобу глобалдуулук, интернеттештирүү, жасалма интеллект бардыгы жакшы. Бирок ошонун бардыгы адамдын аң сезимине кандай таасир этип атат? Жасалма интеллекттин өзү бул ким? Жасалма интеллект адамдын акылынын туундусу. Ал бир инженердин, жакшы инженердин ойлоп тапкан роботу. Жасалма интеллект. Бирок биз азыр аны өзүбүзгө уже экинчи субъект катары кабыл алган атпайбызбы? Андан кээде коркунучтар көрүп атпайбызбы? Эртең бизге акыл үйрөтөт Ал турган. эртең үйрөтөт деп атпайбызбы? Немеге айланышым? Ошондо маңкурт каяктан чыгат? Ошол жактан. Маңкурт китеп окубаса, эмне үчүн сүйлөй албай калдык? Маңкурт эгер улуттун өткөнүнө кайрылбаса, улуттун өткөнүн окууга кызыкпаса, ошондо маңкурт чыгат. Ошон үчүн бардыгы керек. Бүгүнкү күндө биз жалпы дүйнөлүк алкакта туруп, андан эч качан артта да калып кала албайбыз, сыртта да калып кала албайбыз. Бирок ошол эле учурда мынау кийинки жылдары негедир Япониянын да көп ооз калбай калдык. Японияны бир убакта мисал кылчубуз. Япония бүткүл технологиянын, инженердик технологиялык жетишкендиктердин бардык болгон туу чокусуна жетип туруп, анан өзүнүн баягы улуттук салттык негизин сактап калды руханий дүйнөсүндө да. Бүгүн барбы? Жок. Япониянын тарым мисалында да айта албайбыз. Ошондой коркунуч эртең бизге келбейт деп ким кепил болот? Мына бул жагын да эске алышыбыз керек. Курултай карай турган маселе толуп атат. Ошол айылдан тартып мамлекеттик масштабка чейин. Демек, бул институттун максаты, милдети учурдун мына быйылкы жылдын кызыкчылыгы эмне? Суу маселеси бул эми жылдан жылга тура берет бизге. Быйылкы жылы Токтогулда суу азбы? Мына 11 миллиард куб метр суу бар азыр. Жетпейби? Жетпейт. Мындан чыгуунун албетте мамлекет ойлонуп атат. Ошол ар бирибиздин санабызды биз кантип ар бир үй бүлө, жана сиз айттыңыз, ар бир үй бүлөнүн салымы канчалык болот? Эртең биздин мамлекеттин улуттук өзөгүн сактап туруп, эртеңки кадрларды даярдоо, мынау эртеңки улутту даярдоо кандай болот? Кечке эле ушу кыргыз тилин окута берсек, ошону менен кыргыз болуп калабызбы? Же ошол кыргыз тилиндеги мектептер азыр бизде көп да, туурабы? Кыргыз тилиндеги мектептер көп. Бирок ошол кыргыз тилинде окуп атып эле ошондой сапат барбы? Эмне үчүн азыркы мектепти бүтүп аткан окуучу мындан 20-30 жыл, 40 жыл мурдагы окуучудан айырмасы бар. Эмне үчүн ал таза кыргызча сүйлөй албайт? Эмне үчүн ал кыргызча эки сөздүн башын бириктире албайт? Ушундай маселелер барбы, жокпу? Курултайдын маселеси ал өтө чоң. Курултайдын масштабы да койгон максат. Бул жерде бир параллель 2-3 жолу айтылбадыбы? Параллель. Парламент менен, жогорку кеңеш менен курултайдын ортосу. Булар бир максаттагы, бирок функциялары бөлөк-бөлөк. Булар органдар. Экөөнүн бийлиги, вазифасы булардыкы башка. Курултай жалпы элдин ичинен чыккан.
жалпы улуттук деңгээлдеги ошол айылдык деңгээлден тартып улуттук мамлекеттик деңгээлге чейинки маселелерди элдин атынан келип айтуучу орган. Муну эч ким бар болгону азыр сиз айтып атасыз, туура, балким ал учурда келер. Жана азырынча сунуш берүүчү гана орган деп атпайбызбы, институт деп атпайбызбы? Ал балким бир жүрө чечим кабыл алуу, же болбосо бир аралашуу, ошондой бир маселелерди чечүү функцияларына жетишүүнүн учуру болот го деп ойлойбуз. Жакшы, рахмат агай. Мынакей жанатан бери жалпы бардыгыбыз ушул элдик курултайдагы маселелерди, көйгөйлөрдү айтып талкуулап атабыз да. Эми биздин негизги максат элдик курултай өз максатына жетсе экен, мындан дагы таасирдүүлүгүн арттырса экен деген ойдо чогулуп атабыз да. Элдик курултайдын таасирдүүлүгүн дагы да арттырып, анын өз максатына жетишинде. Баяс агай. 23 сентябрда bizim prezidentimiz buğda söylevedi oğunda. Çet eldek basma sözlerde daha şu belgilep atışat okşayt. Бұл оğundun tarixında бұл öşünday bir açık aytılgan, betke aytılgan kemçiligi. Ana bütünдөй бұл Европа, Америка baş bolgan Европа mamleketlerine karata teşeli aytılgan bir top bir kızık sözler var da. Misal üçün oşonun içinde bir söz var. Екі стандарт менен жашаганды токтотушубуз керек деген сөз бар да. Бүт Европа элине тиешелүү да. Европанын башкаруу системасынын философиясы каерде жатат? Ал Макиавелли деген бир чоң улуу философ өткөн, политолог от. Мына ошондо эң башкы минтип айтат. Эң башкысы бийликке жетиш керек дейт. Кандай жол менен болсо да бийликке жетиш керек. Бийликке жеткенде бийлик өзүнүн бүтүн кетирген немелерин өзү актайт, өзүн мындай актайт дейт да. Биздин ата-бабалардын Азия элдеринин ичинде, анын ичинде көчмөн элдердин ичинде бул кыргыз элинин тарыхында эч качан мындай болгон эмес да. Минтип айткан эмес. Эл башчыны шайлаганда да мен элге башчы боло аламбы, боло албаймбы деп качып, мына Манас атабыз да Манас эпосунда туруп, сен башчы болуп бересиң дегенде Манас качып атат өзү. Мен жашмын әле. Менде мына ол жерде улуулар турат. Ошолорду кылгыла. Менин эки дагы иним бар эле. Мен өзүм үйлөнө элекмин. Эки иним үйлөнө элек. Ата энем болсо кары. Мен элдин жүгүн көтөрө албайм. Ага камкордук көрүш керек, күнү түнү чуркаш керек деп атат. Мындай философия Европада жок да. Европада бийлик менен эл өзү эки башка. Алар демократия деп айтат. Иш жүзүндө башка нерсени жасайт. Мына бизде, мына бизде дал ошол Европанын таасири бизде болуп аткандыгы кийинки 30 жылдын ичинде демократия деп кыйкырдык, демократияны орноткон жокпуз. Бүгүн мына карап отурсак эч нерсе жок болуп атат. Кайра эми ал эмнени орноткубуз келди эле. Биз демократия деген сөздү 30 жылдан бери кыйкырып атып, ошо башкаруу системасын кандай кылабыз дедик элек дегенде, биз мына эми азыр курултайга келип такалып атабыз да. Анан эми мына биздин Азия мамлекеттеринин ичинде бизде мына ошо Макиавеллини шилтеме беришет, ошону сүйлөшөт, ошону үлгү тутат. Ошол убакта жаныбыздагы Кытай бүгүн, Кытайдай дүркүрөп өнүгүп аткан мамлекет жок. 1,5 миллиард калкын тойгузуп, кийиндирип, ичиндирип, алма багын өстүрүп, помидор сыртка сатып атат азыр. Эми ушу мамлекетте Конфуций 2600 жыл мурун жашап өткөн адамдын бүгүн кайрадан көтөрүп чыгышты. Кайрадан бүтүн дүйнөгө окуусун жайылтып атат. Ошо башкаруу системасы минтип эле айткан. Мамлекет деген бул чоң бир үй бүлө деген. Ал үй бүлөдө ата бар, эне бар. Атанын укугу бар, эненин укугу бар. Атанын милдети бар, эненин милдети бар. Ошонун ичинде балдардын да милдети бар. Балдардын да укуктары бар. Дал ошо жерде эң башкы бийлик ата кандай болсо, кандай башчылык кыла турган бийлик болсо, кандай милдет болсо, мамлекет башчыда да ошондой болуш керек. Дал ошол эле учурда ата өзүнүн үй бүлөсүнө атына кандай камкордук көрсө, мамлекет башчы дагы дал ошондой камкордук көрүш керек деген. Япондор да ушуну айтып атат. Император деген бул мамлекеттин башы, мамлекет бир организм, ошонун башы император дейт. Император кандай ойлонсо, мамлекет ошондой өнүгөт дейт. Биз өзүбүздүн азиялык ой жүгүртүүдөн алыстап кетип, өзүбүздүн кыргыз ой жүгүртүүсүнөн алыстап, башка элдерде туура келбеген
индивидуализм өнүккөн. Биз өзү жамааттык аң сезимине калыптанган элбиз өзү. Европа индивидуалдык аң сезим, ал жеке адамдын аң сезимин көтөргөн, жеке адамдын ролун көтөргөн эл. Бизде коомдук, жамааттык, уруулук системада калыптанып миңдеген жылдар бою жашаган элбиз. Биздин артыкчылыктарыбыз бар да вот. Алардан артыкчылыктарыбыз бар. Биз өзүбүздүн дүйнө таанымга кайтып келиш керек да. Себеп дегенде отурукташкан элдер бул жеке өзүнө мен деп жашаганда кыргыздар негизи жамаатташып биз деп жашаганбыз. Макалда бар да, мен деген чөл дейт, биз деген көл дейт. Кыргызда мындай түшүнүк бар болчу да, эл аман болсун, эл аман болсо мен аман болом депчи. Анан элде болсун, анан менде болсун деппиз. Ушундай дүйнө тааным менен жашаганбыз да, ошого кайра кайтышыбыз керек. Анткени ар бирибиз мамлекетке мындайки салым кошушубуз керек. Ар бир жеке кызыкчылыктан элдин кызыкчылыгын өйдө болгондо ошондо биз өнүгөбүз. Бул кезекте элдин ынтымагын, биримдигин алып келет. Эл качан ынтымактуу болсо, биримдиктүү болсо, мамлекеттин пайдалуу күчтүү болот. Анан ошондо биз кубаттуу мамлекет түзөбүз. Эми талаша берсек сөз улана берет. Бир эле нерсени айтайынчы. Ар бирибиз өзүбүз ушул мамлекеттин атуулубуз. Биринчи кезекте ошол атуулдук жоопкерчилигибизди билишибиз керек. Атуулдук милдетибизди аткарышыбыз керек. Мен эмне кыла алам? Ушул эле. Ал көп бири-бирибизге акыл үйрөтө бергенден жалпы эл акылдуу болуп кетпейт. Иштеген жерибизде, окуган жерибизде, жашаган жерибизде аксакалыбыз аксакалдай, окуучубуз окуучудай, балабыз баладай. Ушуну так билсек, ошонун бардыгы бир гана нерсеге. Кыргызстан менин өлкөм. Кыргызстан биз үчүн туу туткан тумарыбыз Кыргызстан. Бардык жасаганыбыз Кыргызстан үчүн гана дегенде бир уран болуш керек. Келечекте элдик курултайдын зарылчылыгы даана көрүнүп тургандай өз максатына, өз миссиясына жетишине мынакей бардыгыбыз тилектеш болдук. Келип берген, катышып берген ар бириңиздерге ыраазычылык билдирем. Чоң рахмат. Ардактуу телекөрүүчүлөр, ушуну менен бүгүнкү программабызды жыйынтыктайбыз. Көрүшкөнчө сак саламатта туруңуздар.